кызыккан маанилүү окуя, жандуу талкуу, жаратман ой. Мунун баары Айлампа программасында. Жадыңызда жүргөн сунушты айтып, суроо узатыңыз. Марал радиосунун толкунунда эртең мененки саат 8ден баштап Майраш Базлакунова менен. Марал радиосу өз уктурууларын Түзоводо Айлампа программасы аркылуу улантат. Биометрикалык паспорттардын бланктарын даярдоо боюнча тендерден бери дегенде казынага 253 миллион сомдон ашык зыян болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өздөрү менен байланышы бар чет элдик компанияга артыкчылык берген деген маалыматты Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирүүдө. 2018 жылдын 8 октябрында 1,2 миллиард сомго биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча жарыяланган тендер сынагына негизинен чет элдик 5 компания катышкан. Алардын бири кызматын эң арзан акчага 687 миллион сомго сунуштаганына карабай, мамлекеттик каттоо кызматы комиссиянын чечими менен 940 миллион сомдон ашык сарптоочу башка компания жеңүүчү болуп табылган. Эми ушул жагдай азыр коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Деги эле мыйзам бузуу барбы, жокпу? Маселеге жооп издеп көрөлү деп турабыз. Азыр биздин студиябызга келген меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы ушул өткөрүлгөн тендер боюнча даттанууларды караган көз карандысыз ведомстволор аралык комиссиянын мүчөсү Нурипа Муканова. Саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Байланыш номерлерибиз 68 06 06 жана 0552 68 06 06 WhatsApp номерин терип суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Марлен мырза, мына жогорку кеңештин тармактык комитетинин мүчөсүсүз. Сизди студиябызга чакыргандыгыбызда жөн жеринен эмес, анткени мына сатып алуулар боюнча мыйзамга мындай түздөн түз киришип, адагы өзгөртүүлөрдүн демилгечиси болуп келе жатасыз да. Негизи ушул паспорт тендерине байланышкан ишти карап таанышып көрдүңүзбү? Чыны менен эле бул жерде мындай көз боемочулук болгонбу? Мен биринчиден ошол негизи эле ошол ГРСтин өткөн же паспорт боюнча өткөн тендерлер эмес, мен ар дайым аракет кылам да бардык эле тендерлерге көз жүгүрткөндү. Себеби азыр бардык структуралар. Себеби азыр өзүм сиз айткандай ошол мыйзамга өзгөртүү киргизип жатабыз. Ошол мыйзамга өзгөртүүдө бирден бир себеби ушул биздин азыркы учурда Кыргызстаныбызда тендерлердин кандай өткөзүлүп жатат жана кандай ал жерде мыйзамда ошондой пробелдер бар, минустар бар. Ошолорду кантип жапсак, кантип ушул мындан ары ушул мыйзам жакшы иштеп, ар кандай ошондой жаман жолдорго барбай, уурулар болбосун деген эң негизги максатым ошол болчу да. Эми азыркы учурда ал мыйзамда каалайбызбы, каалабайбызбы, лобби системасы бар экен. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бир топ ошондой минустар бар бул мыйзамдын. Ошолордун баардыгын эксперттер менен чогуу туруп, Всемирный банктын катышуусу менен чогуу алар дагы өздөрүнүн пикирлерин билдирип, бир жакшы мыйзамга өзгөртүү киргизип алдык. Экинчи окууга келип калды. Кудай буюрса өткөзсөк, мен ойлойм мындан ары ушул мыйзамдар так аткарылат деп. Мен мынтип айтпакмын да, эки сөз мененчи. Биз ар дайым азыр иште жамгыр жаап атпайбы? Биз ар дайым ушул биздин ушул потолоктон тамчы акса, биз ошол тешикти жапканга аракет кылабыз да. Мындайча айтканда, причинаны издебей, последствия менен. Эми органдар өзүнүн жумушун только последствия менен кылат да, натыйжасы мененчи. Ал эми түздөн түз ошол эмне үчүн болуп атат, эмне үчүн ошондой пробелдер болуп атат. Мен айткандай, крышага чыгып крышаны жаппай эле биз жамап коелу кетип атабыз да. Бул эми токтолбой турган нерсе. Органдар өзүнүн ишин аткарат. Ал эми биз мыйзам чыгаруучулар, жогорку кеңеш, же болбосо өкмөт ушундай эң негизги түпкү причинасы менен көрүшүбүз керек да. Ошонун негизинде мен ошол мыйзамга өзгөртүү киргизүү багытында турам да азыр. Негизи мен таанышып көргөн маалымат боюнча бул тендерге 5 компания катышкан экен да. Анан жогорудагы Литвалык ошол компания 3-чү орунду алган экен, туурабы? Анан кандайчы болуп бул компания менен мындай ушул компанияга артыкчылык берилип калды деген дагы суроо жаратат.
Мындайда ушул портал мамлекеттик сатып алуу порталы иштеп атпайбы, ал ачыкты көрсөтөт да. Бүт документтер ошол порталда бар. Ар бир тендердин кандай конкурстун документациясы бүт порталда бар. План закупка порталда бар. Ошол тендер өткөргөндө конкурстун кайсы компаниялар катышып атат, ал да порталда бар. Анан ошо 5 компания катышкан. Анан сиз айтып атпайсызбы, Литва 3-чү орунду алган. Жок, Литва деген 1-чи орунду алган. А француздар 2-чи орунду алган. Ошо 5 компаниядан да аякта деген рейтинговая система деп билинет да, 1-чи местага ким берилет, анан 2-чи местага ким берилет. Ошо 1-чи местаны ошо Литва алган, 2-чи местаны французский бир компания алган да. Азыркы порталда эмнеси жакшы? Биз деген канча жылдан бери ушу портал болсун деп билесиңерди. Аябай эле көп айтып келген. Макуланда эмне үчүн сиз айтып аткан ошол германиялык компания баягында азыраак сумманы берсе, алар уткан жок дагы Литвалык Гарсу Пасаулюс компаниясы утуп атат да. Мындайда тендердин мыйзамына бул каршы келиши мүмкүнбү? Жок, мындайда тендердин мыйзам, сатып алуу система да мыйзамынын чегинде 13 статья бар да. Ошо 13 статьяда мынтип айтылып атат. Ошо закупающая организация, ГРС, конкурсный заявкаларды оценка кылат да. Конкурсный заявканын оценканы эмне кайсы индикаторлор менен, кайсы критерийлер менен карайт. ГРС өзү деген ошо конкурсный документацияны деген түзүп чыгат. Бизге кандай паспорт керек, мындай критерийлер болуш керек ошо паспортто. Анан кайсы компания, кайсы квалификация менен. То есть ушу паспортто жасай турган квалификациясы болуш керек да. Ошо квалификациясына жараша, анан деген ошо закупающая организация ГРС өзүнүн чечимин чыгарат. Аны деген протокол болуп туруп, анан деген ошо порталга илет. Сиздин оюңуз, Марлем? Эже айтып аткан 1-чи орунду алды деп атпайбы литовский компания. Эже бул уже натыйжасын айтып атат да. Жанагы комиссия каралып бүткөндөн кийинки жыйынтыкты айтып атат. Ошо порталда илинген. Ал эми 1-чи катышканда чындыгында 5 компания катышат. 5 компания катышат дагы 1-чи ошол сиз айткан германиялык компания 686 миллион сом берет. Ал эми 2-чи компания дагы бир Веридос деген компания 936 миллион берет. Ал эми ушул литовский компания 940 Бул 3-чү орунга келет. 3-чү, бирок бул жерде орун деп азыр эже натыйжасын айтып атпайбы. Анан комиссия карап атканда жанагы булар эмес, буларга чейин ГРСтин ичиндеги өзүнүн комиссия тендерди өткөрүү боюнча комиссия, ГРСтин ичиндеги комиссия 1-2 аз берген компанияны квалификациондук требованиясы келбейт, туш келбейт деп туруп алып коет. Аларды катыштырбайт до конца. Ошондо эже айтып аткандай натыйжасы чыкканда, да, чынында чыгып атканда анда литовский компания 1-чи место, анан кийин 2-чи место французский болот. А негизи эле катышканда 5 компания катышат. Эми бул жерде эң негизги маселе ошол квалификационный требованияда да. Мен дагы мыйзамды өзгөртүү кирип жатканда, сиз окубасаңыз керек, мен эң негизги посылды ушул квалификационный требование болуп атам да. Себеби биз ушуну экиге бөлүп атам. Квалификационный требованияны өзүнчө карайлы, андан кийин баасын карайлы деп атам да. Азыр мындай да, сиз буга чейин болгонбу? Мисалы квалификациялык талаптар деген маселе ал азыр кандай өзгөргөн? Азыр мындай да, бир заматта карайт да. Мына биз башында квалификацион требованиясы бир каралат да, бир ачылат. Ошондо сиз ачканда эле ким аз берсе, ошол компанияларды мисалы көбүнчөсү салым ошол ким аз берди деп туруп ошонун квалификацион требованиясын карай баштайсыз да. Эми бул автоматтык түрдө ошондой болот. А мен айтып атам, биз баасын билбей туруп, келиңиздер 5 компания катышты, ушул 5 компаниянын бардыгын биз электен өткөзүп алайлы. Именно 1-чи этапта, мындай двухэтапный болот да, 1-чи этапта квалификационный требованиясын карайлы. Баасын билбей туруп оңой болот да. Баасын билбей туруп айрым бир компанияга басым таштай албайбыз. Баасын билбей туруп айрым компанияны чокко чыгара албайбыз. Себеби баасы билинбейт да, баардыгын тең карайсыз. Ошондо тең шарт түзүлөт. Баасы билинбейт, баардыгын тең шартта карайбыз. Мен сизге кичине мисал айтып коеюн. iPhone'ду тендер өткөзөлү деп калдык. Биз айтып атабыз, ал кара цветте болсун, памяти 256 болсун, экраны мондой болсун деген требованиялар коюп атпайбызбы? Анан 5 компания катышты дейли. Баардыгы берип атат дагы, мен ичинен карап чыгам да, чындыгында мен каалагандай, мен өзүм тендер өткөзгөндөй мага телефондорду алып келип бердиби, же болбосо бирөөсү сизге жаккан параметрлер барбы? Мен айткан, мен жаккан эмес, мен башында
башында белгилеп кеткен параметрлер боюнча алып келип бердиби, же бирөөсү цветин өзгөртүп койду, же болбосо бирөөсү сыртын iPhone кылып койду дагы ичин Samsung кылып койду, китайский кылып алып келип берип койду дебес үчүн ошонун баардыгын биринчи этапта карап чыгабыз да. Андан өткөндөн кийин мына чынына келгенде мен каалагандай требования менен өткөн компанияларды тандап алам дагы, мен каалабаган требования калбагандарды четке чыгарам дагы, ошондо дооматы дагы азыраак болот да. Мен аз берсем деле мен чыгарып койду деген маселе ошол жерде туулап атпайбы? Андан кийин анын экинчи раундга өтөт. Ал экинчи раундда болсо ким аз берсе баасын, ошол өткөн биринчи электен өткөн компаниялар анан ошол утат да. Бул жерде азыр мына эң негизги спор эмне үчүн болуп атат? Ушул квалификационный требование болуп атат. ГРС эки компанияны чыгарып коюп атат. Силер берген квалификационный требованияга туш келбейсиңер депчи. Ал эми алар айтып атат, жок, биз баардыгын бергенбиз, силер калп айтып атасыңар. Биз силердин каалаганыңарды, силер требовать эткениңерди баардыгын биз өз жокко чыгаруу талабы менен кайрылып атышат алар. Бергенбиз деп атышат дагы. Анан ошондой дооматтын коюп атат. Бизден көп тендерлердин көбү тилекке каршы ушул дагы коррупционный схемалар, отургузгандар көбү ушул технический требованияга келип такалат да. Эми бул жерде таза өткөзгөндөр да бар, тилекке каршы таза эмес өткөзгөндөр да бар да. Таза эмес өткөзгөндөр мен ушуну жогорку кеңеште дагы биринчи окууда айтканда, эгер мен лоббисттик компания вдруг мисалга 3-чү месттен алып калсам, мен азыркы мыйзам менен толугу менен биринчи, экинчи компанияны жокко чыгара алам да. Ар кандай причинасын издейм. Бирок эч таппай калсам эч нерсесин, анда мен тендерди жокко чыгара алам да. Менде ошондой укугум бар. Тендерди жокко чыгарам дагы, бирок мен алгоритм расчетосун билип алам дагы, кайра экинчи этап менен дагы тендер өткөзө берем да. То есть азыр биз ошол тендер жокко чыгарганды да жок кылып атабыз. Өткөзө албайсың, жокко чыгара албайсың. Экинчиден эң негизгиси ошол квалификацион требованиянын арасында чоң салгылашууну баасын билбей туруп өткөзөлү деген ушундай сунуш кирип атабыз да. Бул жерде азыр кайра кайрылып келели. Бул жерде биринчи эки компания баардыгын бергенбиз деп атат. Өзгөчө мына биринчи месттен алган Литвалык компаниядан башкасы биринчи Мульбауэр деген немецкий компания 686 миллион тегерегинде берген компания айтып атат, мен баардык дооматтарга каршымын, мен требовать эткен баардык документтерди бердим эле деп атат да. Менде ал карап көрбөпмүн, ал компания чындыгында ошол берди беле, бербеди беле. Аны билбейм, эми аны органдар ошон үчүн карап атат, чындык эле ошол аны деген аны карап койсо бат эле да оңой да. Бүгүн порталда, вот портал эмнеси менен жакшы да. Ошол деген мындай бердиби, бербеди дебей, порталга эле ачып туруп эле ошонун баарын карап чыкса болот да. Ар бир вот кто заинтересован в этом да, өзү деген ошо мен карап көрөйүнчү деп карап көрүп, өзүнүн пикирин айтса болот да. Туура бекенби, ошо туура эмес бекенби, бар бекенби ошол бут документтер, жок бекенби. Аякта толтура документтер да. ГРС аябай толтура документтерди сураган да. Ошонун баары порталда турат. Аны деген карап доказать этип койсо бат эле да, оңой эле бүгүнкү күнү. Уланталы программабызды азыр эң алгачкы угарманды угуп көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсыздар, Айбек мырза, жарандык активист, депутат мырзага суроом бар эле. Мен сиздер жанагы мыйзам долбоорун сунуштаганда ойлойм да, ушул жана тендерде эң биринчи мамлекеттик ишканаларга артыкчылык бериш керек да. Негизи ушундай тендер тажрыйбасын жокко чыгарып эле, эгерде мамлекеттик мүмкүнчүлүк болсо мамлекеттик ишканаларга бериш керек да. Мисалы, мен билгенден билим берүү министрлигинде канча тендер өттү, биздин учкундун базасы да бар, мамлекеттик ишкана бирөө ага карабай, эч кандай базасы жок, бир кичинекей эле ОСО, бир кичинекей офис компьютер менен тендер утуп алып, Италиядан, Турциядан, Индиядан чыгарып келип атат. Ушуга биз биринчиден бөгөт коюш керек да. Кече жакында мыйзамды токтомдук кабыл алышта бар, мамлекеттик бланкаларга депчи. Мен оюмча, могу китептерди да биринчи кезекте учкунда мамлекеттик ишканада базыш керек. Экинчиден могу паспорт маселеси боюнча дагы мен сүйлөшсөм, учкун ишканасына тиешелүү каражат алынса, алар деле өзүбүз чыгарганга мүмкүнчүлүк болот дейт. Ошондуктан мен тоготер жери айтайын дегеним, биздин мамлекеттик ишканалар мүмкүнчүлүк болгон ишканаларга биринчи кезекте артыкчылыкты мамлекеттик ишканаларга бериш керек. Түшүнүктүү болду оюңуз, жооп берсеңиз. Урматтуу угарман, сиз туура маселени көтөрдүңүз. Бул маселе мен азыркы айткан мыйзамга киргиздим. Ал мындайча неме пункт 21 статьяга пунктуна кирдик. Ата мекендик ишкерлерге, то есть биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбызда чыгарылып аткан продукциянын баардыгы мындан ары тендерсиз өткөзүлөт.
биз түздөн түз суммасына мен байланыштырган жокмун. Мен сумманы алып салдым. Эң негизгиси Кыргызстанда чыгарылып атабы бул продукция, бирок 100% Кыргызстанда чыгарыш керек да. Эгерде 100% Кыргызстанда чыгарылып атса, анда мекемелер тендерсиз эле методом прямого закупки деп коет, ошо менен немеден алып беришет, ошол компаниядан. Сиз айткан ошол паспорт боюнча дагы биз мен дагы өткөндө бир карап көрсөм, биз миллиондогон долларларды ушул башка бир компанияларга берет экенбиз да. Чет өлкөлүк компанияларгачы. Чын келгенде учкун чындап эле биздин өзүбүздүн типографический немебиз өзү чыгарганга толук мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал эми паспорттарга чыгарганга пока мүмкүнчүлүгү жок экен, бирок аларга оборудование алып бериш керек экен. Эмне үчүн биз ушул чет өлкөлүк компанияларга ушундай миллиондогон долларды төлөйбүз дагы, бир оборудование алып берип койбойбуз, ошо менен бүт ушунун бардык маселе жабылат эле да. Буну азыр ошол мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Мыйзам кабыл алса, Кудай бурса ушул жол менен кетебиз. Дагы угарманыбыз сурап атат да, бир эле баасына карап бүтүм чыгаруу туурабы? Балким сапаты же башка өзгөчөлүгү жагынан артыкчылыгы бар дейт. Арзан болгондор балким талапка жооп бербейт, күч органдары ушинтип кийлигишип, кийин эч ким кыймылдабай калат деп сураган экен. Ошондуктан мен жанагы мыйзамга ошол өзгөртүүнү киргизип атпаймынбы. Биз мындай да, баягы таза өткөзгөн адамды мисал айтып кетейинчи. Мен коррупцияга малынбай эле таза тендер өткөздүм. Бирок качествосу аябай начар да. Начар болуп калып, мен ага бербей койсом, эртең эле мени госоргандар немелер кызмат басып алышат да, милициялар. Азыркыдай басып алат. Эми бул жерде таза өткөзбөдүбү деген эле маселе да. Чын-чынына келгенде таза өткөзгөндөр бар, таза өткөзбөгөндөр бар. Мен айткан мыйзам менен азыр кетсек, анда мындай нерсенин баардыгы жокко чыгарылат. Өзгөчө ушул арзандыгына карап атып тендерде мындай сапатсыз курулуш тармагында, мисалы социалдык объектилерди курууда канчалаган көйгөйлөр бар экендигин айтып эле келатышат адистер туурабы, бирок бул маселе мыйзамда ушундай жазылган экен, аны депутаттар өзгөртүшү керек деп кайрылып калышат. Уланта берелик, азыр дагы угарманды уксак, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык туурабы? Атым Жыргалбек, Бишкек шаарынан. Марлен мырзага бир суроо жазып коеюн дедим эле. Ушулга байланыштуу, Тендер менен байланыштуу, ооба. Тендер өткөрүп атканда, тендерди аутсорсинг кылып, организация башка бир эмеге аутсорсингке берсе болобу? Бул биринчи маселе. Экинчи маселеси сабатсыздыктан, мисалы тендердик закондордун билбегендиктен тендер өткөргөн организация көбүнчө эле ошо сапат эмесине карабай эле баасына карап берип коюшат, себептен эле коркот проверяющий органдан. Себептен эле проверяющий орган арзан берсең дагы туура эмес, качественно берсең дагы туура эмес. Эки жактуу эме болуп калыптыр да. Ушул боюнча кандай эме кылат? Рахмат, урматтуу угарман. Ушул мен айткандай эле биздин текшерүүчү органдар ал мыйзамга ссылка кылып туруп кармашат да, мындай же болбосо барып карашат. Мен бул жерде ошол мен айткандай эң негизги баардыгы эле көңүлдү биз баага буруп алабыз да. Себеби ансыз биз кыймылдай албайбыз. Арзан бергенди биз сөзсүз түрдө тандап алышыбыз керек. Анан мен айткандай жанагы кээ бирде качествосу кичине эле жаман болуп калса, көз жумуп коюп атабыз да. Эптеп эле мени кийин баса калбасынчы бул органдар депчи. Ошон үчүн качествого көңүл азыраак болуп калат да. Бирок могу мыйзамдачы, могу жаңы эле кирилбеди, могу күчүнөчү могу мыйзам, сатып алуу мыйзамында. Ошондо деген жаңы бир понятие киргизилгенде, демпинговая цена дегенчи, ушул аябай жакшы да. Допустим деген ушул паспорттарга канча акча каражат бөлүнсө, ошо компания 20% ошондон ылдый берилсе, значит демпинг болуп атат деген. Потому что деген мындай да, ушу сатып алуу системада компаниялар бири-бири менен сүйлөшүп алып, анан деген бааны түшүрөлүк деп демпинг кылышат да. Ошондой болбосун деп, ошо Кыргызстан ошого кирип калбасын деп, ошондой мыйзамга ошондой кирилген да. Бирок муну деген азыр мындай практикада колдонула элек да, напримерчи. Бирок ошону да караш керек да. Вот ошол эле күч органдардагы ошо мыйзамга талаптуу эмелерди караш керек да. Бул окурман айткандай бизде бир маселе бар да, азырчы бүт органдарда квалификацияланган бир жакшы специалисттер аз болуп атат да. Баардыгы эле качып калган.
азыр тендер өткөзүүдөн баары эле качып калган да. Лицензиясы бар. Комиссияга киргенде комиссияга азыр вообще ким иштейт ошол жака деп ошо чоң качып калган да. Чоң эме турат да, суроо турат. Ошо постоянно билет да, вот любой тендер чоң суммага эметсе да, обязательно проверка болот, обязательно жооп бериш керек, даже өзүңдүн күнөөң болбосо да жооп бериш керек. Ошон үчүн азыр тендерный комиссияда ким иштейт деген чоң суроо пайда болуп атат. Жакшы сунуш киргизди окурманчы, аутсорсингге берип койгойлу деген. Ошону карап чыгыш керек экен. Чынына келгенде биз ошо келет окшойбуз деп калдым да. Дагы бир угарманыбыз кызыгып атат да, азыр дейт, эгерде ошол Литвалык компания менен келишимге кол коюла элек болсо, мамлекетке кандай зыян келип атат, аны жокко чыгарып салса деле болот да депчи. Чын менен эле азыр мисалы Литвалык компания ушул Кыргызстандагы кырдаалды карап, баягы күч структуралары менен эгерде иштешүүгө даяр экендигин дагы билгизип атпайбы? Эми өзү бул тендерди керектигин 2 жыл мурун айтылган да. Тилекке каршы 2019-жылдын башынан баштап ошо бул жаңы паспорттар берилиш керек эле. А дегенде 1 жыл калганда жок дегенде тендер өткөзүп баарын дайындап коюш керек эле да. Биз болсо баардыгын аягында кылабыз да, эми бланктар эртең бүрсүн түгөнүп калат деп мындай жарга такап койду да. Өзү туура отмена болуш керек анда. Эгер ушундай ГКМБ действительно фактыларды тапса, анда отмена болот да. Отмена болду деп айтылбады беле? Бирок договор түзүлө элек да. Келишимге кол коюла элек. Ошон үчүн деген вот азыркы вот прям бүгүн деген мамлекетке моунча ущерб келди деп, зыян келди деп кантип айтабыз? Айта албайбыз да. Эмне дегенде акча каражат төлөнө элек да. Уланталык азыр кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз. Германиялык немистердин кандай таза иштегенин биз жакшы билебиз. Алар ишенсе болмок эле, ошон үчүн алар арызданып атышат. Ал эми жана Литвалык компаниянын башчысы сириялык жаран экен, ал жерде абдан көп суроолор бар экен. Анан мен силерден суроом мындай: 256 миллиондон ашыгыраак акча каяктан келип чыгып атат? Азыр айып коюлуп атпайбы? Иш башталбаса кайдан келип чыкты? Же алар пара алыштыбы биздин жанагы тендер өткөргөн компания? Ошого жооп берип койгулачы, рахмат. Жок, ал пара алышкан жок. Ал 256 миллион мындай негизги мындайдан чыгып атат да. Биринчи орунду алган, биринчи эң аз берген компания, немецкий компания 686 миллион сом берип атса, ал эми азыркы утуп алган деп айтайлы, Литвалык компания 940 миллион. Ошонун айырмасы 253 миллион сом түзүлүп атат да. Мындай деп айтып атат да, эгерде ГРС литовский компания менен түзбөш керек эле, ал болсо биринчи орунду берген ошол германский компания менен түзүш керек эле. Ошондо биз бюджетибизге 253 миллион сом каражатын үнөмдөп алат элек деген неме доомат коюлуп атат да. Дагы бир маселе жөнүндө сурагым келип атат. Мына өткөндө Марлен мырза жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция өкмөттүн отчетун укту, Ошондо мамлекеттик коопсуздук комитетинин башчысы Идрис Кадыркулов мырза заседанияда маалымат берип атып айтып атат, ушул тендер боюнча баягы айып башында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу катары кылмыш иши козголсо, кийин коррупция беренесине өттү депчи. Анан бул жерде чын менен эле мындай ушул статьянын переквалификация болушу канчалык деңгээлде туура болду деген ойдобуз да. Эгерде келишимге кол коюла элек болуп атса, переквалификация болгондун себеби ошол заматта, ошол моментте жана биринчи иш козголуп атпайбы? Иш козголгондон кийин бир топ далилдер чыгып калды да. Жанагы ошол литовский компания менен тендер өткөзгөн биздин чиновниктердин ортосунда байланышы чыгып калып, эми аны азыр ачык айта албайт, себеби сговор, орусча айтканда сговор. Аны жанагы сиз айткандай палатада айтпады, мен азыр айта албайм, иш бүткөндөн кийин айтам депчи. Ал жерде моменттер бар, аны сөзсүз түрдө кийинчерээк жарыя кылат. ГКМБ деле жөн эле алып барып камап койбойт. Значит, ал жерде вещдоктор бар, ал жерде доказательстволор бар. Значит, бул бул компания менен ГРСтин жетекчилери жана кармалган жетекчилери бир кандайдыр бир сговор болгон деген неме бар да. Уланталык, анда азыр дагы суроолор бар, угатабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кулак сизде, айтыңыз кыска кылып, сурооңузду. Кыска, негизи тендердин баягы дорого, это качественно, дешево, это нехорошо деген түшүнүктөн бизге катышыбыз керек да. Например, Минздрав Индиянын бир аппаратын алып, онкология бөлүмүндө арзан деп алышып, до сих пор иштебей турат. Негизи ушундай жерге бир аз көңүл буруш керек да. Эгер чындап качественный, бирок бир аз кымбатыраак болуп атса, ошол нерсеге көңүл буруп, ошол нерсени алганыбыз жакшы го деп ойлойм да. Ушул нерсеге туура көңүл бурсак. Рахмат, бул пикир окшойт,
уланта берели, дагы бир угарманыбыз сурап атат да, эми паспорттарды алуу үчүн дейт, эч кандай бланк калбай калды. Эмне болот деген маселе дагы чыгат да, анын тагдырын кандай кылып чечишет болду экен дейт. Ушул жагдайга кызыгып көрдүңүзбү сиз? Эми эки жол бар. Буга чейинки берип аткан бланктын жана компания менен улантып кетишет. Же болбосо тез арада бул маселеге чекит коюп жаңы компания алат да. Дагы 2 айлык мөөнөт бар. Өткөндө палатада мен сурадым, бир 2 айлык дагы мөөнөт бар экен, бул бланктар жетет экен да. Мен ойлойм 2 айда же болбосо эски компания менен улантып кете берет. Мурдагы компания, буга чейин кайсы компания иштесечи, тендер өткөзгөнгө чейин. Же болбосо азыр бат кайра жыйынтыгын чыгарып туруп, же болбосо же немецкий компаниябы, же болбосо литовский компания бирөөсү менен чыгарып кете берет да. Жыйынтыгын чыгарып алып туруп. Анан дагы бир угарманыбыз жазып атат да, тендер өткөрүүгө түздөн-түз тиешеси бар киши катары жалпысынан 15 кишинин аты жөнү аталып атат дагы, а эмнеге болгону үчөөнүн жоопкерчилиги каралып камакка алышты деп сураган. Бул жерде мындай да 15 адам ал комиссиянын мүчөсү болушу мүмкүн, а чечим кабыл алуучу принципиальный жерлерде документти даярдоо учурунда эң башында кийинки учурларда, сүйлөшүү учурларда сговор болгон учурлар болгон үчүн ушул үчөөнү кармаса керек да. Азыркы учурда бул сот булардын туугандарынын үйүн тинтүү, тиешелүү далилдерди алуу аракетин жүргүзүп жаткан экен да. Ушундайбы маалымат сиз билген? Нурипай. Билбейт экенмин азыр. Именно вот көчү айтылбадыбы, что вот 3 ГРСнын 3 кызматкерине уголовное дело ачылды депчи. Кандай иш жүргүзүп атат, андай маалымат жок. Менин маалыматым боюнча мобилдик телефонунан бери, компьютерларынан бери баардыгын уже изимать этип алышкан экен. Ошонун негизинде гана алар кармайт да, мындай доказательство болгондон кийин да. Булардын баардыгы алдын ала алынган уже. Уланталык. Анан Нурипай, мына сиз ушул тендерди комиссиядан кийин жанагы даттанууларды караган көз карандысыз ведомстволор аралык комиссиянын курамында элеңиз. Кандай иш жүрдү? Мындайда ушу ведомственный көз каранды комиссия бул деген көз карандысыз, да, көз карандысыз комиссия деген бул деген мындай общественный комиссия да. Ал департамент госзакупкага да тиешеси жок, ал министерство финансов да тиешеси жок да. Аяка деген мындай общественниктер кирет, мага окшогон юристтер кирет, бөлөк жакта иштеп аткан, бирок ошо келип ушул кызмат кылып берелик эмеге элге мамлекетибизге деген. Анан деген эксперттер кирет, сертификат бар эксперттер кирет. Анан ошо даттануу келгенде ошол портал менен келет да, ошо даттануу. Мен эч жакка барбайм, эч ким менен жолукпайм. Өзүмдүн кабинетим менен кирип эле ошол жакта деген даттанууну алам. Анан деген положение бар да, ошо комиссиянынчы. Ошо комиссия деген ошо положениянын негизинде ошол эмнеге даттанып атса, ошону эле караш керек да. Анан деген удаленный доступ менен порталга кирип эле ошол жакта иштейт ар бирөөсү. Жеке өзүңүздө ынанымыңыз кандай болуп атат? Мыйзам бузуу болдубу, жокпу? Биз деген ошо французский компаниянын эмесин арызын караганбыз. Анан биз деген даттануусун, ооба, даттануусун карап, алардын айткан дооматын ошол даттануусунун ичиндеги по существу караганда биз айттык, булардын жалобасы не обоснованный деп биз өзүбүз чечтик да. Француздар ошо жалобасы даттануусу не обоснованный деп чечтик да. Сиз германский компанияны караган жоксуздар? Жок, биз даттануусу ошолор болот. Жок, биз француздарды караганбыз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, француздарды караганда 3 мүчө бар ошо комиссияда. Ошо 3 мүчө ар бирөөбүз өзүбүздүн пикирибизди жазып, заключенияны берип, порталга илип коебуз. То есть бул ачык процедура да. Германиялык компания даттанганын караганга мүмкүнчүлүк болгон жок беле? Жок, аны бөлөк курам. Да, бөлөк курам караган да. Аны деген ким карайт? Бул автоматизированно кетет да. Негизи ушул көз карандысыз багы ведомстволор аралык түзүлгөн комиссияда маалымат жетиштүү болобу өзү? Процедуралык жагынан алганда. Жетиштүү.
мен айтам жетиштүү. Эмне дегенде бүт баары порталда илинип турат. Ошо порталда кайсы документтер болсо, ошонун эле негизинде комиссия карайт. Көз карандык комиссия карайт. Марлен мырза, сиздин оюңуз? Эми мындай да, бул мажбурий комиссиянын кээ бирки учурларда жана бөлүнүп бергенде канчалык түрдө эксперттерге туш келип калат. Бул дагы өтө маанилүү нерсе да. Мүмкүн карап аткан эксперт бул эми эч төлөнбөй турган жумуш да. Бул общественный деп коет. Алар барып жерлерине барып, ошол грестин ичине барып, комиссиянын кандай чечим кабыл алынганын, эмне үчүн кандай процедуралар жүргөнүн карабайт да. Булар ошол өз ордунда эле отуруп, жана эже айтып аткан портал менен карайт да. Портал менен эле иштейт да. Бул жерде эми маселе бар да, маселе бар. Мен өзүм өзгөртүү киргизип атканда, мен мыйзамга мен сөзсүз түрдө буларга акча төлөсүн деп киргизип атам. Жана булагын таап бердим. Кайсы жактан? Бюджеттен сырткары, башка бир булактан. Мен гарантийный взнос деп коет да, жана компаниялар мисалы бир тендерди утуп алды деп коелу, бир жол куруу карап алды, Бишкек жолун утуп алды. Анын акчасы коммерческий банкта турат да, пока курганга чейинчи. Мен ошол коммерческий банкта турбасын, ал Минфиндин счетуна турсун, депозиттин счетуна турсун деп атам. А ошол депозиттин счеттон түшкөн акчаны булар өздөрүнө каржылап, бул департамент, анан төлөп берсин деп мен булагында таап берип койдум да. Эгер төлөнүп неметсе, анан экинчи требованиям, эгер биз төлөп берип аткандан кийин bundan ары өтө мындай жакшы эксперттерди алгыла деп атам да, ушул комиссиягачы. Паспорт тендериндеги коррупция тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Азыр биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын орун басары Улан Примов турат. Улан мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Айтыңызчы, мына ушул паспорт тендериндеги жагдай азыр коомчулукта кызуу талкууну жаратып атат. Сиздин оюңуз боюнча мындай мыйзам бузуу болдубу, жокпу? Эми бул тендер боюнча, өткөн тендер боюнча мыйзам бузуу болду жокпу, муну албетте укук коргоо органдары менен акыркы чекитти сот коет. Албетте. Андан кийин бирок эми бул жерде кандайдыр бир жалпы коомчулукту кызыткан, ошондой эле ушул кылмыш ишин козгоого кандайдыр бир негиздер болсо керек деп ойлоймун. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, азыр бүгүнкү күнү ушул мамлекеттик сатып алуулар, ушул тендер өткөзүүдө бизде бир топ кемчиликтер бар. Бүгүнкү күнү ушул биздин атка минерлер, ушул жоопкерчиликтүү кызматта отурган өкмөт мүчөлөрү дагы кандайдыр бир жоопкерчиликти алып, маселени чечүүдөн кечеңдеп, жоопкерчиликти алыштан коркуп калышты десек болот. Себеби дегенде чечим кабыл албаса, маселе чечилбейт. Эгерде маселе чечилсе, маселени чечсе, сөзсүз түрдө кандайдыр бир кемчилдиктер чыгып, андан кийин кандайдыр бир кылмыш ишин козгоого бир негиздер болуп калып атат да. Бул биздин ушул мамлекеттик сатып алууларды өткөзүүдө, ушул тендерлерде бир топ кемчиликтер бар экенин айгинелейт. Буга бир мисал айта турган болсок, мына Коопсуз шаар долбоору өзүңүздөр билесиздер, 2011-2012 жылдары башталган. Ошол тендердин айынан ошол оттошуп, мына өзүңүздөр күбө болгондо 5-6 жылга кечеңдеп кетти бул долбоор. Ушул тендердин айынан. Ошо окшогон кемчиликтерин биз баарын эске алып, ушул мыйзам жаатында бир топ толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол эле учурда мына стратегиялык объекттерде мына ТЭЦти дагы унутпашыбыз керек. Мына ТЭЦте тендер өткөн, бирок ар кандай жагдайлар менен улам жыла берип, убагында ремонт болбой калганда учурлар болуп атат да. Жок, азыркы эгерде мисалы ушул паспорт тендерине байланышкан жагдайга келсекчи, сиз мындай бир кемчиликти же бир кеткен кенемдени көрүп атасызбы, жокпу? Эми бул жерде негизги эки фирманын тегерегинде сөз болуп атат. Эми биринчи жеңген фирма, экинчи жеңген фирмага караганда 200 канча миллион сомго арзан кызмат көрсөтүүнү көздөгөн экен. Бирок ошол эле учурда биз угуп атабыз, ошол жеңген фирма өзүнүн кандайдыр бир материалдык техникалык базасы дейбизби, же тажрыйбасы дейбизби, же кандайдыр бир бул жаатта иштебеген, же болбосо толук кандуу бир кызмат көрсөтпөгөндүгүнөн улам ушундай бир чечим дагы кабыл алынды деген дагы ой кетет. Эми бунун баарын албетте биздин укук коргоо органдары өзүнүн мындай
жыйынтыктоочу сөзүн айтыш керек. Себеби дегенде бул жалпы коомдун, жалпы элдин көңүл борборунда болуп калды. Ошон үчүн бул жерде биз сөзсүз түрдө адилет, акыйкат, мындай калакырдык качырган бир мындай чечим чыгарып, орто жолдо мындай жөн эгерде ак теппеш керек. Рахмат сизге. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов болду. Уланталы программабызды. Азыр бизге келген дагы башка суроолорго көңүл бөлөлүчү. Мындай жазып атышат да, эгерде сатып алуу боюнча мыйзамда так көрсөтүлгөн боюнча кетсе, ушундай алешемдик болбойт эле, эми жоопкерчиликти ким тартат? Тендердик комиссия толугу менен жоопкер болуп калабы деген. Ансы деле азыр тендерный комиссия жоопту тартып атпайбы, чынын айтсачы, ГРС башындагы төрагасы баш болуп, да, башындагы төрагасы баш болуп. Мындайда сатып алуу системада всегда тендерный комиссия, закупающая организация өзүнө жооп алат да. Бирок вот бүгүн бир эмени айткым келип атат да, биринчиден биздин урматтуу депутаттарга, алар деген бүгүн ошо мыйзамды карап, вот мыйзамды колуна алып, ошонун баарын карап чыгып бүгүн деген айтыш керек эле да, ошо депутаттарчы. Буякта мыйзам бузуу бар же мыйзам бузуу жок дегенчи. Мындай сговор и так далее, бул деген прямой доказательство болмоюнча, косвенный доказательство менен деле ошондой доомат койсо болот да бүгүнкү күндө. Болушу мүмкүн деп айтып атышпайбы? Да, бирок болушу мүмкүн эмес. Так айтыш керек. Ошо. Бул законду ким айтып атат? Ким жазып атат? Депутаттар жазып атат. Бул законду ким интерпретировать этиш керек? Депутаттар интерпретациясын бериш керек да. Анан бүгүнкү күндө депутаттар бар жок деген мындай коомчулукка анча жакпайт да, мага жаккан жок. Биринчиден, экинчиден. Бүгүн эч ким айтпай атат бүгүнкү күндөчү, вот азыр биз деле талкуулап атабыз, эмне үчүн порталды силер четке кагып салдыңар? Портал ошо эмнеге ачылды эле ошо портал? Анда мындай да, ачык баарын көрсөтүп аткан порталда, эси порталда бүт баары көрсөтүлүп атса, анан да кайсы мыйзам бияка деген кабыл алыныш керек, чтобы ушул система иштеш үчүн. Марлен мырза, мына тендер уюштурууда ошол коррупцияны жокко чыгаруу үчүн киргизилген да жанагы мамлекеттик электрондук сатып алуу системасы. Анда бул система өзүн актабай жатабы? Эже айтып атпайбы, депутаттар так айтыш керек депчи. Туура, так айтып атпайбызбы? Бул мыйзам азыркы учурда өзүнүн мыйзамдын бир-эки моменттери бар экен. Эске алынбай калынган убагында андай мыйзамды алып өтүү жолдору чыгып калды азыркы учурда. Булар азыркы өткөзгөн тендер мыйзамдын алкагында өткөздү. Мен аны четке каккан жокмун, туура. Бирок азыркы мыйзамда тилекке каршы лоббирование системасы ичинен болуп атпайбы? Мен ошону айтайын деп атам да. Государственный закупка деп электрондук портал болгону менен деле баары бир деле сговор маселеси туулуп атат. Лоббирование ошол тендердик комиссия тарабынан болуп атат да, компания менен. Тендерный комиссияда мүчөлөрү көп да, 15 киши. Ал жерде эч качан 15 киши катышпайт да. Мен госслужбада 14 жыл иштедим. Мен комиссиялардын көбүнө катышып, өзүм да тендер өткөзүп жүргөн кишимин да, жакшы билем да. Бул жерде 2-3 эле киши сүйлөшөт. Эң башында сүйлөшүп алат. Эң башынан сүйлөшүп алат дагы. Мен айтып атам го, таза өткөзгөндөр да бар, тилекке каршы. Немеге, тилекке каршы жаман өткөзгөндөр да бар. Жакшы өткөзгөндөргө маселе жок. Бирок жаман өткөзгөндөр дагы жол берип атат ушул мыйзамчы. Ошол жолун алып атабыз биз. Жокко чыгарып атабыз. Мындай жол болбосун. Эми адам экен да. Анча-мынча берилип кетип атат. Мыйзамда жол болуп калып атат. Тилекке каршы. Так азыркы мыйзамдын алкагында эле өткөн. Мыйзам туура, мыйзамда эч ким эметкен жок. Баягы деген ошо социальный тармакта чыккан Дастан Бекешев силердин эле коллегаңар депутат айтпадыбы? Азыр ушу системада, сатып алуу системада сговор болбосо деле сговор бар деп айтылат. Лобби болбосо деле лобби бар деп айтылат деп. Вот депутат айтып атпайбы? Ошону айтып атпайм сизге. Азыркы мыйзам бир гана өзүңүз эле тандап аласыз да, бул чындап чын өткөздүбү бул киши же чын өткөзгөн жокпу? Тилекке каршы ушундай нерсе бар экен. Ошону азыр жокко чыгарып атабыз, алганга аракет кылып атабыз. Анда электрондук сатып алуу порталычы мындай өзүнүн майнабын жакшы берип атат деп айта алабызбы? Электрондук портал ал мыйзамдын жазылганына карап туруп эле иштей берет. Эгер биз мыйзамга жана мен айткан нерселерди өзгөртүп койсок, ал дагы деле иштей берет. Бирок все равно бар экен да, лазейкалар бар экен тилекке каршы. Кайсы системада эң көп ошо тендер боюнча кылмыш иши козголуп атат? Эң көп коррупция кайсы тармакта деп сураган экен депутаттар. Эми Минтранс
эң көп ушул жакта өзүңүз да акыркы убактарда көп болдуңуз. ГРЭС системасында дагы жок эмес, таможня жана налоговый системалар да бар. Мен образованияны кошот элем. Образованияда аябай чоң тендерлер өтөт, укмуштай чоң тендер. Вот аякта последний, да, вот тоже кылмыш иш козголду, жанагы телевизорлор боюнчачы. Вот аякта явное нарушение, вот закон бар, да, вот явное нарушение бар. Или вот по книгоизданию, да, там явное нарушение закона есть, да. Ошакта мына могу жерде мыйзам бузулду деп так айтса болот, да. Уланталык студия номери 680606. Биз бүгүн паспорт тендериндеги коррупция тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Суроолорго коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова, жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев жооп берип жатат. Дагы бир угарманыбыз кайрылып атат. Анда дейт, мамлекеттик сатып алуу боюнча мыйзамды кайрадан карап чыгасыңарбы деп кайрылган экен. Жана башында айтып кеткендей, бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү толуктоолор киргизип атабыз. Көп бир топ эксперттер менен отурдук. Ошол эле Минфинде жылдап иштеген эксперттер бар экен. Жана ошондой эле эл аралык институттар менен дагы чогуу отуруп, баардыгын карап чыктык да. Кайсыл жерде кандай лазейкалар бар экен депчи. Азыркы учурда өзгөртүү толуктоо менен гана иш жүргүзүп көрөбүз. Эми анан заман көрсөтөт, убакыт көрсөтөт. Эгерде бул дагы иштебесе, анда толугу менен бул мыйзамды карап чыгыш керек, анда от начала до конца дегендейчи. Нурипайым, сизден сураган экен, башка катышкан компаниялардын мүмкүнчүлүктөрүнө кызыгып көрдүңүз беле дейт. Азыр бул суроого жоопту бир аздан кийин алалык. Угарман Байыр байланышта. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Менин атым Анарбек, Бишкектен. Мындан бир жыл мурун биз ТЭЦтен тендер утуп алдык эле. Алар тендерге 18 миллион сомду коюшкан, өздөрүнүн тетиктерин жасатканга. Биз менен чогуу 5 компания катышып, ошол тендердин 6 лотун биз утуп алганбыз. 11 миллион сомго. Анан каратып туруп эле алар ошол экинин баарын жокко чыгарып, бизди баягы утуп алган эмебиздин баарын тең жокко чыгарып, Казакстандын компаниясына берип салышкан. Бүгүнкү күндө соттошуп атабыз ошонун аркасынан. Бул жерден өздөрү дагы ошол нерсени мойнуна коюп берген күндө дагы баягы алгылары келбей жатат да. Жанагы кетип турган мырзабыз айтып аткандай, лазейкалар абдан көп. Бул жерде ошол системанын өзүн да оңдоп чыгыш керек. Системаны азыркы болуп аткан законго дагы таяп, жакшынакай кылып корректировкалабаса, бул көп чырдын башы ушул эки нерседен болуп атат да. Мурдагы баягы коррупциянын сөзсүз түрдө бир жолун ачып бергендей сезилет. Рахмат сурооңузга. Казакстан боюнча айтып кетти, мен дагы бир мисал келтирип кетейинчи. Аэропорт Манас, биздин аэропорт Манас 2 жыл мурун тендер өткөзөт, вентиляция өткөзүү боюнча $2 миллион өткөзөт да. Ошол жерден 10 компания катышат дагы, бир компания утуп алат. Тилекке каршы алар биз башка бир дагы комнаталарды эсепке албай калыппыз дейт дагы, тендерди жокко чыгарат дагы, кайра дагы бир тендер өткөзөт да. Болбой эле жанагы компания дагы утуп алат. Анан ой кетеби, булар эмне үчүн эле кайра отмена кылып атат деп. Анан булар дагы айтат, кечирип койгула, биз экинчи терминалды да кошпой калыппыз, биз экинчи терминалды кошобуз дагы деп туруп, тендерди жокко чыгарып туруп, үчүнчү тендер өткөзөт дагы. Бирок үчүнчү тендерде мыйзам жазылгандай эле булар опыт работасын көпкө чыгарып коет, 15 жыл деп жазып коет. Жана акчасын, жанагы ошол опыт работы денежное выражение дегендей, акчасын дагы $15 миллион деп коет да. Өзү болгону $2 миллион өткөзүп атса, 15 миллиондук талап коюп коет. Анан ким утат? Кытайлык компания утат. Демек, башынан эле билип калды да. Биринчи жолу отмена кылып атат, экинчи жолу отмена кылып атат. Булар үчүнчү жолу мыйзамды бузган жок. Мыйзамга жараша опытты көбөйтүп койду. Мен азыркы опытты баарын алып салдым. Мен айтып атам, $1 миллион сомго тендер кылдыңбы? $1 миллион сомдук талап
кылды. Акча жагынан дагы, опыт жагынан дагы болду. Баягындай чоңойтуп алып бир айрым компанияларды өткөзүү дагы жолу бар да. Ошого окшогон акырын жолдорун алып атабыз. Эми ал жерде көп өзгөрүүлөр кирди, баарын айтканга эфирдин да убакыты жетпейт. Бирок ошол мырза айткандай бардык ушундай лазейкалардын баарын алып атабыз да. Бул качан каралат? Экинчи окууда эртең каралат. Уланталы кийинки угарман саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угаталы сизди. Мен атым Руслан, Бишкек шаарынан. Мен ушул мамлекеттик жумуштарда ушул именно закупающий организацияда иштейм да, отдел закупкадачы. Менин суроом мындай болду, мен айтарым дегенчи, мына закондун эле биринчи эле статьясында каралганда обеспечение эффективности и использование государственных закупок неме депчи, акчанын үстүнчө. Баягы текшерүү органдар келгенде булар баарына келет да, биз эми закупающий организациянын бизге кандай талап коебуз, ошол нерсени алышыбыз керек да. Поставка кылган тараптар, поставка кылып аткан или товарды, или услугу, или работанычы, алар деген толку мыйзамды толук билишпейт. Бүгүнкү күндө тилекке каршы да, толук алар деген ушу сеневой политика оценка кылышат да. Анан ушул нерсеге мен мындай сунуш айтмакмын да, сеневой политиканы экинчи орунда караса бир жакшы болмок да. Биринчи баягы закупающий организация болсо өзүнүн талап кылган товарбы, услугабы или консультационный услугабы ошол нерсени талап кылгандай алса, бир поставщиктер алып келсе, ошол эми биз тендерге айталы 5-6 компания калса, ошонун отбор болуп бир 3 или 4 кала турган болсо, ошонун ичинен гана кайтара сенүү политиканы карасак да. Рахмат. Сиз башында укпай калдыңыз окшойт. Ушул сиз айткандай мыйзамды киргизип атам. Биринчи этапта биз квалификационный, сиз каалагандай баягы бүт киргизген тендерлерди, квалификационный, технический баардык талаптарды карайбыз. Андан кийин гана ошол этаптан өткөндөн кийин гана баасын карайбыз. Ушул сиз айткандай эле биз азыр өзгөртүү киргизип атабыз мыйзамга. Угаталы сизде саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул портал деген мурдакы эле жүрүп жүргөн эле коррупциянын электронный варианты болуп калды. Анан мунун силер азыр обсуждать паспорт боюнча бул кандай болот, эмне болот, бул шарттын баарын уже тигилер ойлонуп, анын баарына уже ответ алып, сотко чейин уже утаарын уже көзү жеткен үчүн бул ишти кылып атышат да. Анын баары заранее сүйлөшүлөт. Силер андан көрө ошол жерде отурган кадрлардын качестволорун текшерсеңер жакшы болмок да. Ошо тендерный жанагы крупный тендерлер болгондо обязательно бул портал бир жарым саат, бир саатка өчөт. Ошол маалда көрүлөт ичим баары деп атышат. Просто силер ошол жерде отурган адамдардын ошо адамгерчилик жагын жакшылап тандаш керек болду деп ойлойм да. А так машинеге каршы Бизден ошо порталдын өзүн мониторинг кылганбыз да башында 15-жылы, 15-16 жылы. Ошо портал да виснет портал, потому что деген аябай көп киши кирсе, көп мындай вкладкаларды ачса, портал иногда мындай зависает да. Бирок деген портал всегда работает. То есть кайсы убакта тендер өткөрүлүп атат деген эме болот атпайбы? Момча саатта момча деп белгиленет да, момча бул вскрытие депчи. Анан ошол сааттан кийин сразу деген протокол вскрытия порталга илинет да. Это эме боюнча процедуралар боюнча деген ошол убактысы ченелген да. Ошон үчүн деген ошол портал висент этип коюп, анан деген алар деген от жакта деген сговор болуп атат дегенге вот мен чын айтса да как-то скептически отношусь. Мен эже кошумчалап кетейинчи, мен биринчи кесибим программист да. Мен ушундай далай программаларды өзүм биринчи кесибиммен иштегенде көп түзүп жүргөм. Ошол жерде мен сизге ачык айкын айтып коеюн, менде суроолорум бар. Органдарда дагы ошол суроолор бар. Чын-чынына келгенде бул программаны сиз как пользователь катары сиз биягынан көрөсүз да. Анын арт жагы да бар. Ал жерге сөзсүз түрдө доступ деген бар да, ключ ала алат да. Хакердик чабуул болуп. Жок, хакердик эмес, ошол жерде отурган, иштеген, программаны камсыз кылган программисттердин доступу бар. Ал жерде кааласа көрүп алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал жерде контрольный алардын артынан СМБ отурат. Ал жерде бирок негизи эле айтып атам да, ал нерсе бар. Бул менде азыр бул жерде айта албайм, бирок мен тийиштүү кишилерге айтып бергем. Илектеп атышат. Муну кантип чектеш керек анда?
болбойбу? Жок, болот. Эмне үчүн болбойт? Ал жерге жанагы программанын өзүн программисттер отура турган жерге мындай онлайн видео киргизиш керек. Толугу менен ачык карап, анан ошол жерде запись жүрүтүш керек да. Серверине жактачы. Ошол менен эле бул чекит коюлат буга дагычы. Уланталы кийинки угарман Марлен мырза айтып жаткан сатып алуу ыкмасы сатып алуу мыйзамынын 18 беренесинде көрсөтүлгөн дейт. Конкурс 2 этап ыкмада деген 98-2000 жылдары монополияга каршы комитет жакшы иш алып баруучу эле. Алар ай сайын республиканын аймактарындагы орточо бааны жарыя кылып турчу. Сатып алуучу мекемелер котировка цен жарыя кылып, ошол орточо баадан жогору эмес баада эч кандай тендери жок эле сатып алууга мүмкүн эле. Ушул жагын карап көрсөңүздөр жакшы болмок деп сураган. Ал муртан бар эле, бирок ал чоң коррупцияга айланып кеткен да. Ошондуктан ал норманы алып салган азырчы. Анан ага дагы кайтып келүү азырынча туура эмес. Мүмкүн кийинчерээк келебиз агачы, бирок азыр эмес. Азыр башка жолдор менен келатабыз. Ошол эле ишкерлерге жана айтып кеткендей, түздөн түз тендери жок эле сатып алууларды мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Көп өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз, жакшы өзгөртүүлөрдү. Азырынча тиги азыр суроо берген жарандын эртерээк деп ойлойм. Азыркы кырдаалда эми макул бул жерде мыйзам бузуу бар деп УКМК, башкы прокуратура азыр иштеп атат, күч түзүмдөрү. Тендер толугу менен жокко чыгарылып, кайрадан жаңы тендер жарыяланабы, же болбосо дагы башка жолдору барбы? Мыйзамда кандай каралган? Мыйзамда деген эки варианты бар да. Ошо Марлен мырза уже айтып кетпедиби? Биринчиси ушу тендерди жокко чыгарып, кайта тендер баштап жаңы тендер уюштуруш керек да, это биринчи жолу. Экинчи жолу ушу тендерди жокко чыгарып, бирок деген азыркы иштеп аткан компания, это вот британская компания иштеп атат, ГРЭС-та иштеп атат да, ушул сфера боюнчачы, ушул вопрос боюнча. Ошо менен кайта ошо алардын деген контракт договор. Буга чейинки иштеп аткан компания. Ошо компания менен кайта эле ошо келишимди деген узартып эле, анан кайта ошол иштеп кетет да, ошо эки жолу бар да. Мыйзам боюнча тендерди жокко чыгара алат. Кайсы бир учур болбосун, на любом этапе. Да, любой этапында тендерди жокко чыгарганга толугу менен укук бар да. Мен ойлойм ошол жолго барат, башка жол болбойт. Ал эми бланктын азыр азайып баратышына бир эле ошол жана айтып кеткен жол менен эле же эски компания менен качыш керек, жаңы тендер өткөзүп, ошол жаңы компания менен алып кетүү бул 2 айда болбойт. Негизи эгерде кайрадан кийинчерээк жаңы тендер жарыялана турган болсо, ушул жогорудагы катышкан 5 компания катышканга мүмкүнчүлүк алабы же алар катыша албайбы? Мүмкүнчүлүк ала берет. Любой компания мүмкүнчүлүк алат. Кандай ограничение жок да. Бирок мен деген вот, я не знаю, силер ошо депутаттар караган жоксуңар, момундай чоң тендерлерди, мол, ошол эле паспортто да, например, ошо тендер менен өткөрбөй, государственный частный партнерство менен өткөрсө жакшы болмок да. И мамлекетке да инвестиция келмек, и ушундай азыркыдай баш ооруган аз болот эле да, чынын айтсак. 2012-жылы мен өкмөттө иштеп атканда ошол немен тейлеген маселеничи. Мен ошондо ушундай сунуш киргизген элем. Биз тендер өткөзбөй эле, госпредприятие түзүп туруп эле 70% болобу, ал 70-ке 30, 60-ка 40 болобу, бир компанияны чакырып туруп эле, ошол кылып бербейби, биз өзгө ошондо прибыльны алып калат элек, анан эч кандай мындай ызычуу да болбойт эле деген маселени киргизген. Бирок анда колдоо таба албай калгам. Бирок мыйзам жок болчу да анда 12-жылы. Сиз туура айтасыз, ушул жол менен кетиш керек. Андан дагы жакшысы биз өзүбүздүн учкунга ушул оборудование сатып беришибиз керек дагы, болду. Өзү чыгарып кете беришибиз керек. Уланталы азыр убакыт бар экен, акыркы дагы байланышка чыккан угарманды угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кулак сизде айтыңыз, кыскара. Мен депутат мырзага эмне үчүн кайра эле паспорттарды алмаштырып жатасыңар? Азыр дагы менин оюмча үйдөн түшүрүп калдым. Бланкаңарды төгүп барасыңар. Бул бизнестин бир түрү болуп калды дейм да. Рахмат. Бул бланктарды азыркы жаңы заманбап жанагы
эме деп коет го, электронный чип кылынат да, жана баардык жазылып аткан кагазга, жаңы мундагы паспортта ошого байланыштуу алмаштырып аткан. Бул туура айтасыз, 2 жыл мурун эле бул маселе көтөрүлгөн. 2 жыл мурун көтөрүлгөндөн кийин 1 жылдан кийин өткөзүп, 1 жыл мурун даярдап койсо болот эле, бирок тилекке каршы анда болбой калды. Bundan ары бул паспорт заманбап паспорт, мен ойлойм, бир 20 жыл өзгөрбөйт деп. Бул паспортты, электронный паспортто киргизбесе, биздин жарандар эч жакка уча албай калышат да, бара албай калышат. Потому что деген биздин азыркы паспорттар уже деген бөлөк мамлекетке туура келбей атат да. Сиз жана границадан өтүп атканда азыркы жаңы заманбаптар мындай паспортун коюп туруп эле ошол жерден чип менен эле эсептеп, чип менен эле карап коет да сиздин бардык данныйларыңыздычы. Бул биздин талап эмес, бул эл аралык талап болот. Негизи ушул сатып алуу боюнча мыйзам бузуулар абдан көп кездешет экен. Мен карап көрдүм, башкы прокуратуранын маалыматында мына 2018-жылы мамлекеттик сатып алуудагы коррупция боюнча козголгон иштер 2 эсе көп болгон экен. Бардыгы 125 кылмыш иши козголуптур. Мамлекеттик сатып алуу боюнча мыйзам бузулган учурдагы ошол багы казынага келтирилген зыяндын жалпы масштабы 43 миллион сомдон ашык каражат бюджетке кайра кайтарылган экен, бирок мындан алда канча көбүрөөк дейт. Демек, жогоруда айтылгандай эле эксперттер чөйрөсүндө бул маселе дайыма белгиленип келатпайбы? Мамлекеттик сатып алуу тармагында паракордук, коррупция масштабы 2 эсе жогору деп. Демек, буга кандайдыр бир деңгээлде чектөө киргизүүгө аракет кылышыбыз зарыл экен. Рахмат, мөңкө талкуубуздун катышуучулары, коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы, даттанууларды караган көз карандысыз ведомстволор арал комиссиянын мүчөсү Нурипа Муканова, жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар, алдыда жаңылыктар топтому бар.